Жеңиш Молдокматовду Кыргыздын азамат жигити иниси да эркелетип мүмкүн инин жаңылып калыптыр десе, падышага жарашат эле да. Ойлоп көрсөңүз, эгер Арсамат Масалев чыгып алып ушинтип Молдокматовду жаңылып атса, же Усубалиев чыгып алып ушинтип Жеңиш Молдокматовду жамандап атса, алар Масалиевди Усубалиевди болбой калмак да. Демек ичинде сабырдуулук, ичинде тажрыйба жок да. Өзүңдүн бияктын бош экенин көрсөтүп атасың да. Аргумент менен айтып отурат. Анан мен Жеңиш Молдокматовду уктум, бирок анын инсандыгына тиешкен уккан жок. 3 нерсеси сындап атат. Биринчи, парламентаризм каршы чыккан. Парламентаризм бул Кыргызстан сактап кала турган жалгыз жол. Токойдо калганынын баары жаргалып бара турган болсо, ушу Токойдон чыгып кетип жалгыз жол ушул. Экинчи, жана курултай конституциясын сындаган. Өтө кат сабатсыз жазылган. Мен калем кармап жүрүп анча-мынча кат сабаттуу адамдар менен иштешип калдым да. Үчүнчү, жетим тоо. Ушу үчөөнү айтпай койгондо эле, балки мен да фанаттарга кошуп барып добуш бермек. Мен дагы себеби биринчи күндөр үмүт чоң болчу да. Себеби бул 3 жыл азап тозокту көрдү да. Аны ишин көргүзбөй эле койсун. Азап тозокту көргөн адам акыйкат үчүн көбүрөөк берет да. Улам сүйлөгөн сайын жаңылып, баскан сайын мүдүрлөөрдүн гүлү кимде болот? Алдыга чыгабы? Баскан сайын гүлү мүдүрлөбөсө. Бул сүйлөгөн сайын жаңылып, мисалы үчүн ошолдор кече Азаттыкты сүйлөдү, мурда күнү Текебаев менен мени сүйлөдү, андан мурун Отунбай аны сүйлөдү. Андан кийин Жеңиш Молдокматов бүгүндөн баштап Жеңиш Молдокматов улуттук баатырга айланды. Себеби ал Садыр Жапаровдун деңгээлиндеги ошо менен тең тайлаша турган саясатчыга айланды. Эгерде бир ай эртерээк болуп койгондо, жанагындай позициясы үчүн жана андан Садыр Жапаров андан коопсуздан айтып атат да. Демек коопсуздансам Молдокматов күчтүү инсан экен да. Демек Молдокматовду президенттик койсом. Эмне үчүн койбош керек? Себеби тең тайлашкан сөзүн, аргументин, ачуучундугун айтып атат. Саясий партиянын лидери. Менимче бушу менен экинчи, үчүнчү шайлоого катышып атат. Ошондой Жеңиш Молдокматовду лидерлерге тең Баткенден, Таластан, Оштон, Чүйдөн чыкканда эл арасынан тантайт да, мына парламентаризм деген ошо. Жеңиш Молдокматовго каршы лидерлер да чыгып сүйлөсө болот. Эл арасынан ким чындыкты айтып атат, ошону тандап алат да. Парламентаризм деген ошо. Президенттик деген бир эле адам туруп алып сүйлөп атат. Бир эле. Ондан кийин ошондой болуп калышы мүмкүн. Калганы болсо телевизордон көрсөтпөйт. Бир эле күлүп, имподромдо өзү эле чабылып, өзү эле биринчи келе берет да. Өзү эле чабылып, ат чабыштан эреже жок да. Ат чабыш деген ошол. Парламентаризм деген ошол чабыш. Жыгылып, мүдүрүп калышы мүмкүн. Кээде күлүк аттан мүдүрүлөт да. Парламентаризм менен президенттик институттун айырмасы Кыргыздын улуттук оюндарын салыштырганда, жалгыз ат өзү эле чаап, өзү эле ура деп, аны өзү эле биринчи келе берсе, бул президенттик. Парламенттеги бул 5 жыл бою иштейт деп, 5 жыл бою чуркап жүрөсүң. Бул чыныгы демократия. Ошон үчүн Жеңиш Молдокматов мен мурун өтө жакын эмес болчумун, учурашып жүргөм. Кечекиден кийин билими бар, келбети бар, эми саясий эржөлтүрүгү бар экен. Ошондо кече президент болобуз деп унчукпай жаткандар кайда? Темир Сариев кайда? Бабанов кайда? Президент болобуз дегенде. Бүгүн Кыргыз сыналып атат да. Айта турган сөзүңдү бүгүн айт. Эртең Кыргыз мамлекети гүлдөп өсүп кеткенде сенин сөзүңөрдүн кереги жок, силер өнүгө берет. Мына бүгүн айт, жардын кырында тургандай. Жардын кырында тургандар. Парламенттик өлкөбү, президенттик өлкөбү. Мен айрыкча эки инсандан сурагым келет. Кече президенттик талапкерликке койгон Темир Аргынбаевич менен Өрөк Токтогуловичтан. Силер премьер-министр болуп жүргөн инсансыңар. Силер президент болом деп жүргөн инсансыңар. 3 сурагым бар. Садыр Жапаровду колдойсуңарбы, кимди колдойсуңар? Аны өзүңөр билгиле. Силер жетим соону сатканга каршысыңарбы, макулсуңарбы? Силер парламенттик бийликти жолду колдойсуңарбы, же президенттик жолду колдойсуңарбы? 3-чү, 10 январга зордук жол менен конституцияны бузуп коюлган референдумду мыйзамдуу деп эсептейсиңерби, эсептебейсиңерби? Же унчукпай жатып алып эле эртең тынч күндөрү кайра чыга калгыңар келеби? Жок, кыргыз эли баамчыл. Бизге баатыр бүгүн керек. Жотун чыганда баатырдын кереги жок. Бүгүн кыргыз ошондой
эли чоң жоо менен, мыйзамсыздык жоо менен кармашып турат да. Ошондо баягы саясатта алдыда жүргөн мыкты азаматтардын унчукпай калышы өтө табышмактуу. Экинчи жолу же коркоктук, же билбейм. Өздөрү жооп беришет го элем.